Assalamu alaikum Kırgız elim. Biraz vaqt murun эле Reyna Kenç çarбасы боюнча мындай көп такталбаган маалыматтар, жала жабуулар, көрө албастыктар, каралуулар болуп өтпөдү. Ар кандай темада, аңгус темада, негизи эле жеке биздин ишмердүүлүгүбүз боюнча силерге айтып кетейин дегеним, мына могул жерде ар кандай курулуштарды көрүп атпайсыздарбы? Бул жер мына туура 27 жыл мурун мына силер көргөндөй эле мына мондай эле жерлер болчу. Мына ушундай эле дөңдөр, кадимкидей эле түздүктөр, бир да багы жок. Могу курулуштун баарына тең туура 27 жыл болду. Ушул жерде агарып, көгөрүп, үй бүлөбүз менен апабыз мектепте мугалим болуп иштечү эле. Ал мугалимдигин таштап ушул чарбага атабызга жардамдашып, атабыздын менен кеңешип, бир кызыкчылыкта ушул айыл чарбасын өнүктүрүү максатында өзүнүн жеке чарбабызды түзүп, Союздан калган бир сарай бар эле, ылдый жакта, ал көрүнбөйт. Ошондон башталган. Колхоз совхоздор тараганда жеребьевка менен Чучугулак деп коебу, же Кара Көтөн деп коебу, ошон менен кармалып ушул Союздан калган бир сарай калган эле бизде. Тийген үлүшкө. Мына ошондон бери ушул жерде тиричилик кылабыз. Ар кандай малдын түрлөрүн багабыз. Мына мындай мейманкана, ресторан кылып чет элдиктерди ушу агротуризм деп коебуз, же агро өлкө болгонубуздан ошого кызыгып келген чет элдиктерди тособуз. Мына ушул чарбада 1,5 миң фермер Кыргызстан боюнча окуттук, жана ошо практика жүзүндө да көрсөттүк. Малды кандай багыш керек, багбанчылыкты кандай кылыш керек, өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүштүк. Биздин атабыздын кесиби агроном, мал доктур, апабыздын кесиби мугалим, менин жеке кесибим мал доктур. Жеке эле окуп бүтүп келип ушу чарбада отуруп калбастан, ар дайым ушу чет өлкөгө чыгып, чет өлкөнүн тажрыйбасынан алып, ушул жерге өзүбүз ошол нерсени колдонуп көрүп, ыңгайлуубу биздин кыргыздын шартына, ыңгайлуубу кыргыздын үй бүлөлөрүнө ушундай чакан чарба кармаганга деп өзүбүз биринчи көрүп, анан элге сунуштап, ошентип 1,5 миң фермер окуттук. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө дагы келгендерге биздин корообуз, эшиктерибиз ачык ар дайым. Каралап жамандайт десе эле, же көрө албастык кылат десе эле, комментарий, ар кандай нерселерден жазып, өзүңөр кулаңар менен угуп, же болбосо өзүңөр сурап билбеген маалыматтарды жөндөн эле таратпоого чакырат элем. Эмнеге дегенде, анын баардыгы тең ушак. Эртең ал нерсе үчүн дагы жооп бере турган күн бар. Баарыбыздын тең, момун мусулмандардын баардыгы тең жооп бере турган күнү бар. Ошон үчүн мен айтат элем, элдин эмгегин сыйлайлык. Өзүбүз эмгек кылып, өзүбүз аракет кылбасак дагы, башка бирөө кылып аткан иштерди көрө албастык кылбай, андан көрө ошолорго түрткү берип, жардам берип өнүгөлү кыргыз элин. Ушул жерде 27 жылдан бери эч кандай, эч жерден, эч өкмөттүн бекер келген грант, оокаты жок эле. Мына 27 жылдан бери улам жылда малдан түшөбү, талаачылыктан түшөбү, өзүбүздүн оокатыбызды кылып келатабыз. Талаачылыкта дагы көп жылдардан бери биз ФПСтин жеринде иштеткен эмесмин. Акыркы 2 жылда болгону ошо 35 гектар жер себилбей калган жерден иштетип келебиз. Жана акыркы токтом, 309 токтом жеке кызыкчылыгы үчүн кылып атат министр дегенге дагы мен жооп берип коет элем, өзүбүздүн жеке чарбабыздын атынан. Бизге берсе дагы биз албайбыз жер. Анткени биздин өзүбүздүн жер Кудайга шүгүр жетет. Ал эми интрига кылып аткандар, балким алардын өзүлөрүнүн кызыкчылыгы. Жайытыбыз жок. Мына мен айтып кетейин. Алыскы жайытыбызда жайытыбыз жок. Мына аңгустарды биз жыл бою короодо кармайбыз. Жыл бою короодо. Анан бир уйду 300 күн үйдө багып көргүлө. Анан канча сом
тоютту жейт экенин эсептеп көргүлө. Анан биздин багып аткан аңгустардын торпокторун дагы мынча баадан сатат деп талкууласаңар дагы, жамандасаңар дагы, сөксөңөр дагы болот чынында. Ал эми 300 күндүн 360 күнүнүн ар жактагы 60 күн күзүндө эгин чабылганда анан орун жыйын терилгенден кийин жаябыз. Болбосо малдын баары тең мына моякта короодо. Ошондой урматтуу кыргыз элим, силерге маалымат катары айтып кетейин дедим, бир аз бөлүшүп. 6 жыл суусу жок дейт. Ылдый жакта дарыя, Жыргалаң деген дарыя бар. Ошол жакта четинде булак бар. Ошол булактан ташып 6 жыл суу içтик. Ылдый жакта жашыл чабызды сээп, ошоктон апабыз казанга ысык суу кайнатып, кийим кечебизди, тазалыгыбызды карап, атабыздын ишмерди өлүгүн колдоп, үй-бүлөбүз менен ушул жерде кыймылдайбыз. Мына инибиз дагы ушул чарбада, эжебиз дагы ушул агротуризмде өтө чоң жардам берип, ошол жааттын эжебиз алып жүрөт. Ошон үчүн 27 жылда бир жерге тал тигип койсоңор деле ошол суу карса өсөт болуш керек. 27 жылда кылган эмгегибиз ушул, урматтуу кыргызстандыктар. Эгер буга чейин каралуулордун бир аз бурчунда бир чындыгы болсо, анда биз эч нерсе деп айтпайт элек. Бирок Кудайга шүгүр, мына өзүнүн ак эмгегибиз менен, адал эмгегибиз менен могул жерде оокатыбызды кылып келебиз. Кудайга шүгүр.